Кандайсың досум? Эмне көптөн бери көрүнбөй? Үйдөн чыкпай жатат окшойсуң үшүп. Салам. Ооба, блин, суук түштү эле билесиң да, менин настроением да чөт да. Көмүрдөн күркүрөтүп атасың анан кой десе болбой. Не кылабыз анан, айла жок. Кышында негизи блин, шаарда квартираң болсо жыргал экен да, монтип карала турала болуп көмүр жакпай, жыргап, үйдөн чыкпай тейлик көрүп коюп жатасың дегендейчи. Квартираны эңсеп атсаң жана салык кызматынын чек талап кылып байге утуп ал деген лотереясына катышып көрбөйсүңбү? Реальный шанс. Койчу, ошондой лотереяларга вообще ишенбейм, лохотронство какой-то, блин. Жок бул андай эмес. Бул мамлекеттик иш чара, серьезно өткөрүп атышат. Түз эфирден все организовано дегендей. Буга чейин 2 жолу өткөрүштү го. Нормально вроде, все по чистому было. Короче, аракет кылып көр да, 30-декабрда 3-этап өтөт экен. Байге, сайге, короче, толтура нерселерди айтып аткан. Главный приз Бишкектен квартира, андан сырткары телевизор, холодильник, стиральная машина, айфон, толтура болчу, короче. Анан кантип катышса болот экен ага? Ой, оптоңой, короче, салык чек приложениясын көчүрөсүң. Регистрация кыласың. Анан ар бир соода кылган сайын ККМ чек талап кылып, ошол чекти тиги приложениядан сканировать этесиң. Анан болду. Ар бир 1000 сом сайын бир билет алып турасың, ошол билеттериң, короче, тиги лотереяда катыша берет. Анан глядишь, 30-декабрда квартиралуу болуп, тетигинтип карала турала болуп, көмүр жакпай жыргап, жылуу жумшак квартирада сөмөйдө өйдө көтөрүп коюп жатып каласың дегендей. Вроде оңой эле экен, катышып көрүш керек экен. Негизи өзүм везучиймин да. Балким Кудай берип калат, Ой, конечно, катыш деди. Квартира эмне көчөдө жатыптыр, ё-моё. Давай.